Assalamu alaikum. Suradınız, cevap berem. Kezekteki surauga. Dindegi turuktuluk jөнүндө айтып берсеңиz. Анткени менин тааныштарым бар, бирде намаз окуйт, анан таштап коет. Кээлери тим эле пешнелери дөң болуп кетет, анан эле бир күнү кайра эски кейпине түшүп калышат дейт. Туруктулук бул адам баласына аладай керек болгон эң маанилүү сапаттардын бири. Адам туруктуу болуш керек. Ар бир ишинде, ар бир жөнөлгөсүндө, ар бир табиятында туруктуу болушу керек. Эгер кайсыдыр бир нерсени туура деп кабыл алган болсо, анын туура эместигин изилдөөдө да туруктуу болуш керек. Жана эгерде тууралыгы аныкталса, бүттү анда бекем туруктуу болуш керек. Тилекке каршы биз жана чөлдө көчүп жүргөн бир сөксөбөл болот. Тамыр болбойт, ушу шамал айдап бияка кете берет. Мына ушундай жашоо кечиргендерибиз да бар. Эч туруктуулугубуз жок. Бүгүн мындай, эртең мындай. Бүгүн мындай, эртең мындай. Мага кээде мен жана ишке вакансия жарыялап калам. Кээде ар түрдүү акцияларды өткөрүп келгендер көп болот. Анан ушунда резюмелерин карасаң, өзү 25-ке чыга элек бала кеминде бир 10-15 жерде иштеген да. 10-15 жерде иштеген. Жазат, мына жерде иштедим, мына болуп иштедим, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 1 жыл иштеп кете берген. Анан мен сурайм, эмне мынча көп жерде иштедиң? Жакпады, айлык аз болду, тиги, бу, ту. Бардыгы күнөөлүү, ал эмес. Тигин айлык аз болуп калды, мунун коллективи начар болуп калды, бул алыс болуп калды, бул тигиндей болуп калды. Ал эмес да. Ал жакшынакай. Бул эмнеси туруксуздук. Кыргызда аябай сонун сөз бар. Терек бир жерде көгөрөт дейт. Дарак бир жерде көгөрөт, чындап эле. Эмнеге мына ошол жерде ал тамырлайт, ошол жердин азыгы менен азыктанат, ошол жерде азыктануу системасын курат топуракка. Ага ыкташат. Адам да мына ошондой. Ар бир ишинде тамыр жаймайынча ал көгөрбөйт, андан майнап таппайт. Мен ушундай аксакалдарды көргөм, өзү кароолчу болуп иштесе да, 10 баласына жогорку билим бергендер болгон. Эмне менен? Туруктуулугу менен Аллах Тааланын берекесине жеткендер. Каниети менен, шүгүрү менен. Тилекке каршы бүгүн биз ишке киребиз, карайбыз ишти, анан кийин не болду? Эртеси эле жетпей атат, болбой атат. Анан дагы башка иш издейбиз. Бизнесте да мына ушундай болуп калат. Мисалы үчүн келишет, ушу маектешип отурганда эртең мага акча түшүш керек да, эртең киреше болуш керек. Кичине курбандык кылып 1-2 жылдан кийин киреше түшсө болбойбу? О, жок. Ага чейин мен билем, мына арадан мен бир долбоор баштадым эле, арадан 1 жылга жакын убакыт өттү го. Дагы эле ошондой жүрөт. Ошол мен менен иштеген балдар азыр кирешеде жүрөт. Бизнестерин өнүктүрө баштады. Бул дагы эле ошондой издеп жүрөт. Туруксуздук кесепеттүү болот. Динде да мына ошондой. Намаз туруктуулук менен пайда берет. Намаздан чыгып кирип ойнок колдой болуп калса, бул эки жүздүүлүктүн эшигин аттаган болот. Эки жүздүүлүк болуп эсептелет. Бүгүн мусулмансың, эртең аны өзүң кармабай койдуң. Кайра кармап алдың, кайра кое берип койдуң. Мен билбейм, бул эки жүздүүлүк го, бул Кудай менен ойногондук болуп эсептелеби? Бул аябай бул да кесепет. Ошондон ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген келме өзү туруктуулукту талап кылган келме. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда ушул келмени айтышкан эмес. Эмнеге муну айткандан кийин туруктуулугу ушуга өтөт. Жашоосу өзгөрүш керек. Ал туруктуу мусулман болуш керек. Жөөттөр мына ушундай иштейт эле. Эрте менен кабыл алып кечине чыгып кете бергиле да, депчи. Ойнок кылып койгула деп. Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды эки жүздүү деди. Эки жүздүү. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дедиңби, демек Аллахтын буйругуна моюн сунам дедиң, намазын окуйм дедиңби, оку да. Мына ошону менен намаз берген, намаз кансыз кылган берекенин, неаматтын бардыгын ошондо аласың. Бир күн кирип, бир күн чыгуу менен бул жакшылык эмес. Мен билбедим, бул адам жийиркенет экен ушул нерседен. Мен да көрүп калам. Ага, мен мурун намаз окучумун. Эмнеге азыр окуп атасың? Мен азыр окуп атам да, эмеде убактым жок да. Менде ичимде кандайдыр бир жийиркенич пайда болот ушу балага. Анан боорум ооруйт, анан айтам, балам, сен азыр бар жок токтот дагы бар, намазыңды тургузуп ал деп айтам. Түшүнөбү түшүнбөйбү билбейм, бул эң олуттуу маселе.
адам өзін сыйлабай қалады, тұрғысыз болса. Анын жана биз айткан туюмдагы практикасы аны тұрғысыз деп билет. Ага көнүмүш атат. Үйлөнө берет, ажыраша берет, ала берет, бере берет, мунун кете берет, кала берет. Ушундай туруксуздук бул өтө начар сапат, ага адамдар ишенбейт. Бул туруксуз деп айтат.